Акмөр Жантай баяны 5-бөлүк. Көл жөнүндө уламыш. Илгери деп ал баштады. Иримчи көлдөр болгон тээ баштагы. Тескери бата болгон ал көлдөргө деп айтып уламышты баштаганы. Айрылыш жолдон келип берген багал айтты дейт көз жашымда таарынч бар. Көлдөтпөй мээрим салчы болуп жандооч. О көл деп башын ийди жүгүнүп ал. Сурак салды көл аны карап туруп. Мээрим төкпөйм, кетчи деди жүзүн буруп. Курган чал мөлтүлдөгөн жаш агызып арманын айта албастан кетти улуп. Көл жээктеп башка адам жете келди. Баштыгын коюп жерге "О көл" деди. Айтчы сен улуп оңшуп кеткен адам эмне сөз айтып сага кейигени? Көл айтат: "Кеткин" дедим жүзүн буруп. Көл айтат: "Кеткин" дедим жүзүм үйрүп. Сага окшош бечараны жүрбөйм сүйүп. Карабай көзүндөгү мөндүр жашты сурабай сыр куудум дейт мелүүң күлүп. Ал адам башын чайкап кейик дагы. О көлүм, Кудай сени уруп салды. Уруп берге алып неге сүйлөп бардың, жазылайт акмак болуп кабылганды. Көл анда шарпылдады тез алсырап. Артынан ал адамды ээрчип барат. Ызага чылангандан кетип калган Кудайдын кудурети жазалайт бат. Көл соолуп чыгарбай үн мұң канганы. Көлчүктөр лайланып учалганы. Бурулуп карай турган бир адам жок, бака чардап өттү анын чуулдагы. Өңгүрөп, ыйлап алды далай. Бир адам басып келбейт жайды жайлай. Какжырап калган көлдүн бүт турпатын айтайын бул уламыш жайымындай. Адамдар келчү көлгө жүзүн чайкап, бел кылып кетишчү эле көркүн байкап. Көл дагы мактангандан чартылдачу, адамга көөнүн салып миң шарпылдап. Баатырлар ат бастырып келген кезең, сулуулар куруп сейил иңир кирген. Махаббат оту күйгөн, күйүп жанган сүйүү соолудуң толбойт орду эңсегинден. Кудайдын келген чагын көрө албады, теңирдин сырын сезбей көл барганы. Жаркырап жарык чачып келет деп ал Кудайды ойлоп жүргөн же жалганбы? Жараткан сапар тартып көлдү көрдү, жүзүмдү чайкайынчы, суу бер деди. Жүзүрүп турган көлдүн бүт сүлкөтүн көрдү да таарынгандан өпкөлөдү. Кайтадан көл боло албай муңкаан деди. Шор басып соолуп суулар чаңка эме, чатырап жарылсынчы сенин жүзүң, камышка бети толсо кемегени. Көл калды соолуп, ыйлап мактана албай, сулуу кыз келбей калды көлдү жандай. Жигиттер шатырачу ушул көлдө бир да көрүнбөдү жайды жайлай. Көөнү адам көл сыяктуу шарпылдаган, ташыса алып барат кээде барсаң. Бул көлдүн тагдырындай болбочу деп о адам баарыңарга айтып жатам. Чаңкыган адам келсе көөнүн буруп, сугаргын ушул көлдөй болбой туруп, көөнүңдөн ысык мээрим төгүп адам баргынын камкор болуп үнүн угуп. Ак сакал кары адам айтты маган, көл соолуп ыйлап жатты бүгүн барсам. Буулугуп ичтен сызып эңсеси да булганган көлгө эч ким барбай калган. Уламыш айттым сага деди Жантай. Көзүнөн от чачырап карай таамай. Секетим укчу эми ал көл соолду, көнүңдү тынык кылгын соолуп калбай. Зыркырап көңүл барды о Жантайхан, акылман адамсың сен эсте калган. Ал түнү уктай албай сырлар чечип уламыш жүрөгүмдөн орун алган. Эртеси капырай деп тамшанганым. Хан Жантай кандай сырдуу бүлүк салдың. Бүркөлүп турган кабак гүлдөй ачып турмуштун сыноосунан азыктандым. Карачы, Мөрхан деди өмүр өтөт, артында балдар өсүп бойго жетет. Боор тартып турган бала небереде атам деп ачса көңүл нур себилет. Сөзүнө Жантайхандын маашыгы болуп, жан жыргап күлүп калдым күчкө толуп. Күлмөңдөп турган мени карапаска барандуу басып келдиң колуң созуп.
Көлгө келген адам бул Кудайдын өзү болгон. Кудай келип суу сураса, көл суусун бербей койгон. Андыктан көл соолуп калды. Бул адамзатка берип аткан Кудайдын тарбиясы деп түшүнүш керек. Кийинки бөлүм кожо жаш тууралуу уламыш деп аталат. Сиздерге ыраазычылыктарымды билдирем. Өмүрбүбү Бегалиева.